Баласын жонуна көтөргөн бул эне Сайрагүл Алыкулова. Учурда Соклук районуна караштуу Лесной айылында убактылуу батирде жашайт. Сайрагүл бир уул бир кыздын энеси. Каарманыбыз оор турмушка кабылып, бир ыйлап, бир сооронуп, кайгысын биз менен бөлүштү. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз эчекен. Менин атым Сайрагүл. 38-де. Бир уул бир кызым бар. Нарынга турмушка чыккан. Ошол бул балам төрөлүп, кызым бул бирге чыгып, кызым жаңы төрөлгөндө күйөөм өтүп кеткен. Балам ошол күйөөм өтүп кеткен, кызым ошол төрөлгөндө 3 күн болгондо өтүп кеткен. Кийин ошо ооруп больницага көп жатып калдык, кызым да температура болуп, мен дагы өзүм да. Ошондон кийин эле жакшы эле болчу, кийин больницага көп жаткандан кийин бирде капельница алганбыз. Туру эмес кетип калган деп бир айтча тууру кетти деп, бирок азырга бүт эле тууру жаскан. Врачтардын айынан десем, врачтар бул туулганда эле ушундай деп койшкан да. Бирок жакшы эле болчу, Билинбейт деп, анан наркоз алган. Анан мурун мен операцияда болгом да, бул коюмда жок эле. Ошодон да кетти дешип баргандай. Мен өттөн алдырган боорума. Боорума өтүп кетип, боорумда кесип алышкан да, эле. Боор өсөт деп өттү алып салышкан. Кийин анан балалуу болбой жүрүп ошо балам төрөгөн, кийин кызым төрөп ошо күйөөм өтүп кетти. Өткөнүнө 10 жыл болду. Бул 11-ге бүгүн чыгат. Баласынын оорусу менен алышкан Сайрагүл Бишкек шаарынын ооруканаларын түрө кыдырып, жардам болгон эмес. Айымдын бир туугандары колдорунан келген көмөгүн көрсөтүп келет. Оорусунга кабылган Сайрагүл 10 жыл аралыгында жолдошунан, апасынан жана бир тууган ийнисинен ажыраган. Врачтар айтты, бул ошол туаса деп. Кийин анан бул жакка жаткызбай коюшту. Кийин такыр эле жата алган жокпуз. Жалгыз направление берсе да албай. Эч больницада бара албайт. Анан Ошко алып барып, Оштон меметтик көрсөттүңүздөр. Ошко көрсөттү, анан ошол жактан тынбай лечение кылат, анан басты. Бирок бутуна эт ала элек да, сөөк боюнча. Ошондо буту сөөк боюнча эле калып калган, Ичкеде мындай. Эти бар эми кичине, бирок баягыдай неме. Анан ошо больницадан жакшы кылып апам алып жатып аттым, мен өзүм иштеп аттым. Себеби памперсине, соскасына да. Мен ошо Ош базарда продавец болуп иштедим. Өзүм баягы распродажада иштедим. Кийин анан апам карачу буну. Ошо апам 2 жыл болду өтүп кеткен. Апаңыз сиз болуп турчусуз, Ооба, апам менин балам. Анан апам өтүп кеткенден кийин 2 жыл болду. Ошо 2 жылдан бери азыр больницага да жата албайм, иштей албайм. Бир туугандарыңыз барбы? Бир туугандарым бар. Бир иним бар болчу. Россияда иштеп, ал иним да каза болуп калды. Азыр бир иним бар. Ошол жардам берет. Бул жакта турабы же? Бул жакта турат. Үйлөнгөнбү же? 4 баласы бар. 4 баласы бар, анан атамды карайт. Ошолор жардам берет. Түнү бул ушу катуу ооруп калганда больницага алып барып келет. Ушул апарыш ушул карашат. Анан өткөндө да катуу ооруду. Эмнеси ооруду? Эмнеси ооруйт? Судорога болот, без сознания болуп. Тынбай кармаганда больницага алып барып. Анан укол сайып беришти. Жаткызбай коюшту да, врачтар 3-чү больницага алып бардым. Апара айтсам, врач, чоң врач келип, биз ала албайбыз деп туруп укол сайып берип койду да. Анан кичине медсестра эмнеге алып жаткызбайбыз деп, түнкү саат 3-тө балдык. Биз мындай балдарды алып калсак бизге иш тарап салат деп күлүп коюп кирип кетип калды. Ошо менен ары барып, анан кайра келе бердим. Андан ошо апам өтүп кеткенде 1 жылдан кийин ушу балам катуу ооруганда дагы албай койшкан болчу. Батирди ижарага алып жашаган айым айдын аягында акчасын төлөгөнгө келгенде кыйналгандыктан жакындарынын жардамына муктаж болот. Бул квартиранын акчасын иним төлөшөт. Бир эжем бар, ошолор төлөшөт. Булуку дарысына, памперсине, ошол соска пускасына кетет, даже жетпей калат. Бул
ошол Бул тамак ичип жей албайт, мен чайнап берем. Анан түшкөнчө шорбай кылам. Мурун жутканды билбейт эле. Тыгып жедирчүмүн, азыр кичине жутуп калды. Анан неме бутылка менен чай берем. Сыйып чыкканды билбейт. Памперски колдоном. Мисалы бир күнгө же болбосо бир жумага канча сом кетет упчусуна, ошол эле памперстерине? Памперс кээде мындай кышында көп аз-аздан сейген үчүн кышында көп кетет. 2000ден 3000ден эле кетип калат Бир жумага? Жок, бир жума эмес, бир айга эптеп жеткизгенимде да 3-4 миң жөн эле кетип калат. Себеби бул деген аз-аздан сете муздап калбасын деп алмаштырып турам да. Анан соскасына эле көп кетет. 1000 сом, 1,5 миң сом кетет. 50 сомдон сатып алганда эле. Бирөөсү канча турат? 50 сомдон турат. 50 сом. Бербей койсом мынтип колдорун чайнайт, мына колдорун бүт чайнап салды эле. Пособие ушул мемести анан алып келдим да. Бул өзүнүкүн чайнайт, биздин колубузду чайнай берет. Ошондо тиштери кычышат бекен же эмне болот экен? Тиштери кычышпай эле нервтен деди, врачтар нервтен. Ошо больница ошто алып жатканда нервтен деген. Анан ошо көп бастырбайбыз. Оштогу больницада жатканда көп бастырбагыла дейм. Себеби путу ооруганда ошо башыдан да меметет экен да. Зыян тиет экен. Анан ошого көп бастырбай ошо баш деп кичине тамак ичип, сем тучам десе деле өзүм тосмоктун да. Айта албайт да. Ооруганда жөн эле бакыра берет. Бакырганан кайер оорутканын билбейм. Больницага барсаң албайт. Дарысына да акча кетет. Канча сом турат? Дарысы депагин эле ичирем мен, башка акчам жок деп ушу депагин баштыгын эле 2000ден ашык турат. Бир эле дарысы, ошону эле араң алам. Сеттин акчасы 1750 сом болуптур азыркы алайдыкына. Ошону бир күн кечке түнү менен сайылат. Түнү менен сайылат, ооба. Анда катуу муздап кеткенде ал сенсерди саям, тамак пиширган сенсеримди саям. Бул анча ысытпай калат кээде, түндөсү көбү сайганда слабый болуп калат да. Анан экөөнүн меметенен буларды калың кийгизип коем. Бирок мешке неме көмүр алганга кичине кыйналып. Иним дагы алып берем деген, бирок иним дагы атам карып калган киши да. Ошода оорутам деген, анан ошону карап ошо өзүм балдар менен болуп. Оор сыноону баштан кечирип келе жаткан Сайрагүл балдарым деп жүрүп, жүрөк оорусуна чалдыкканын айтып, көзүнө жаш алды. Мен ошол апам өтүп кеткенден кийин бир катуу оорудум. Неңизден оорудум? Мен ооруганда баягы жүрөгүмөн кардиологко барып, скорый чакыртып, анда орустардын Манас айылында орустар менен жашачумун, соседтерим орус болчу. Алар жакшы болчу. Ушинтип ооруп калганда айтсам, сразу скорый чакыртып ошо неметкенде жат деген. Бир күн кечке жатып кайра чыкпаса бердим да. Чыкканга болбойт экен. Мен бул эми кантип тамак жейт, кантип ичет эле ойлондум. Анан үйгө келгенде дагы кармады, кайра барсам. Ал жер оюн эмес, жатышыңыз керек, балдарыңызга керек деди. Кайра дагы чыгышка туура келди. Анан ошол жактан келем. Медсестралардан укол алып, ошолордон капельница алдым, бирок жанымдагы орус медсестра болгон. Үйгө келип салып берип атты, сен түшүнөм депчи. Үйгө келип ошол меме болуп туруп ушул катуу ойлоно берип, тамыры нервте тамырлар ичкерип кетти да, кысылып калыптыр. Кысылганда сокпай калат экен дагы, жүрөккө зыян. Кадимгидей баягы кармаганда мычыккандай болуп, жүрөгүм мычыгып ооруду да. Жакшы үзүлүп кетпептир деп айтышты да врачтарчы. Жакшы өзүң кармапсың деп. Ошодон болот, көп ойлонбо дешти да. Кадимкидей артым муздап баратты да. Кан өйдө акпай кылдый болуп калганда уже муздай баштайт экен да. Кадимкидей эле музда эле башым ушул жака карап тартып калды. Инилерим сурады, эмне болду? Ой, баары жакшы. Үйдөн укол аласың деп койду. Капельница жазып берди деп айттым. Кээде кармайт, мыжып түнү тура албай калам, сразу эле сезип калам өзүмчү. Бул ушунтип уйкусу жок болот, таңкы саат 4-тө жатат. Ошого чейин карап отурам да. Тип отура албайт да, атайын бул отура. Жок, ойнойт, бул жактарга басат. Мындай кичине-кичине бастырып ойной берет булчу. Кээде журкайт, журкандан кийин түнү менен утпай
путум ушала дейт да. Путум дед. Анан ушалап басен деп эметип карайм. Жолдошумдун өлүмү ичкиликтен болуп калды. Себеби кичүү кызым төрүлгөндө сүйүнүчтөн улам майрамдап койгон экен. Жолдошум каза болгондон кийин дарыгерлер инфаркт экендигин айтышкан, дейт Сайрагүл. Ушул кызым жаңы төрөлгөндө бул балам 1 жашта эди. Ошондо кичине майрамдатып койшондо ого ичкенге да болчу эмес, өзүнүн жүрөгү ооруп, анан ошо жүрөктөн кармады, инфаркт эле жазып беришти больницадан. Мага айтпай коюлгандай коюлаткандан кийин айтышты да, өтүп кетти, мен билбей калгам өзүм элечи. Өлбөт. Ошо 1-2 жыл ушу балдар менен жүргөндө деле ошо бир жерде жүргөндөй эле болорчу, магачы келбей эле жүрөт дегендей болуп. Жаңы төрөгөндө нөлүккө кирбейт деп киргизишпейт экен. Эчтеке айтпай кыйналат деп, анда бул кичинекей болчу. Birisi kıyılatkanda bir жерде жүрөт деп эле мен этерчим элестетчим. Бирок Россияда жүрөт атаңдап койчу, буга кичинесиндечи. Россияда деп тайнеси ошентип үйрөтүп койгон. Кийин анан тайнеси бирөөгө айтып атканда билип калыптыр. Апа сиз мени алдапсыз. Атам өтүп кеткен турбайбы? Ким айтты? Ата тайнем бир кемпирге айтып атканда угуп алдым деди да. Азыр уже 4-нчи класс болгондон кийин уже акылына кирип калган экен. Азыр билет баарын. Мен кичине эметип калып дары бирдеме болуп калсам эле сразу апа дарыңыз. Апа эмне деп турат. Анан буну сразу көтөрө коет. Ала кысып турайын деп эле. Ошо. Учурда 11 жаштагы Айтурган мектепте окуйт. Апасына жардам берип, оорукчан байкесин карашат. Мен атым Айтурган. Канча жаштасың? 10 жаштасың, э? Канча класс окуйсуң? 4. Мектепте жакшы окуйсуңбу? Орточо. Орточо, э? Кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Математика, кыргыз тил, мекен таануу, адабият. Чоң ойгондо ким болгуң келет? Врач. Эмнеге врач болгуң келет? Байкемди аралап. Эс тартып калган Айтурган кайрымдуу адамдарга жардам сурап кайрылды.